Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Алматыда кыйроого учураган учакта жабыркаган Кыргызстандын жаранын абалы канааттандырарлык. Бул кабарды өлкөнүн Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын башкы консулдуктун өкүлдөрү бүгүн Алматы шаардагы номер 1 оорукананын травматология бөлүмүндө жаткан жараныбыздан кабар алышкан. Учакта жүргүнчү катары келаткан 1983-жылы туулган кыргыз жаранынын абалы канааттандырарлык экенине күбө болушкан. Эске сала кетсек, бүгүн 27 декабрда саат 07:22 номер Z2100 каттамындагы Алматы Нур-Султан багытындагы Bek Air авиакомпаниясынын учагы кулап, бетон тосмого келип урунган. Учактын бортунда 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 кызматкери да болгон. Арасында бир кыргызстандык болгон. Түшкү сааттарга карата каза болгондордун саны 15 жеткени айтылууда. Маалымат булагы Барометр KG.